Борбордогу номер 4 оорукананын көз жаракат бөлүмүнө заманбап жабдуулар тапшырылды. Аталган жабдуулар ЛДС Шеритис коомдук фонду тарабынан берилди. Кайрымдуулук фондунун директорунун айтымында алар өлкөдөгү бир катар ооруканаларга колдоо көрсөтүүнү пландап жатышат. Бүгүн биз шаардык ооруканага жаңы заманбап техникаларды алып келдик. Анда көзгө операция жасоо үчүн микроскоп, стерилизатор өңдүү 3 техника тапшырдык. Фонд аркылуу ушундай жардам берип жатканыбызга кубанычтабыз. Биз берген техникалар мындан ары элдин ден соолугун чыңдоого салым кошот деп ишенебиз. Биздин колдоо дарыгерлер үчүн маанилүү болгонун билдик. Алар талыкпай эмгектенип жатышат. Мындай колдоо эң оболу дарыгерлерге жагымдуу болду. Дегенибиз, буга чейин заманбап жабдуулардын жетишсиздигинен улам бейтаптарга 100% жардам берилбей калчу. Эми мындай көйгөйлөр артта калды, дейт башкы дарыгердин орун басары. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, көз оорулары боюнча, көз патологиясы боюнча көптөгөн биздин жашоочулар, биздин жарандар кыйналып келет. Ушул заманга ылайык оборудованиялар көбүрөөк болсо бизге аябай жакшы болмок. Бул көз оорулары боюнча бизде эки эле клиника, эки эле отделение бар. Бирөө республиканский больницада, национальный госпиталда, экинчиси ушул биздин тез жардам ооруканасында. Мына бүгүнкү күндө биз деген ушул жаңы заманбап оборудованиялар менен бир топ алдыга 2 шаг, 3 шаг алдыга жылып кеттик деп ойлойбуз. Анткени биздин кайрылган жарандарга бүгүнкү күндө биз толук 100% айта алабыз. Убактылуу, постоянный жардамды ушул оборудованиянын жардамы менен биз радикальный жардамдарды көргөзүп бере алабыз деп. Ошентип ЛДС Шеритис коомдук фонду шаардык тез жардам ооруканасына баасы $66 000 каражатты түзгөн жабдууларды тапшырышты.